Мекендештер, салам алейкум. Барыңарга белгилүү болгондой, соц тармактарда бир сыйра жанагы картадагы акчалар боюнча элдин арасында кичинекей паника болуп атат. Көп мекендештер бизге сообщение аркылуу да жазып атат. Картабызда акча бар болсо чыгарып алалыбы, же чыгарбай эле коелубу, долларга алмаштыралыбы, же алмаштырбай эле коелубу, эмне кылалы деп. Ошол мекендештерге бир нече кеңеш. Батыш өлкөлөрү Россияга санкция киргизебиз деп коркутуп атат. Анын эсебинде болсо жанагы SWIFT деген тыйын которуу системасы бар. Бул чоң уюм, дүйнө жүзүндөгү уюм, баш аягы 11 000 банк дүйнө жүзү боюнча ошол SWIFT деген программа менен колдонот. Ал жанагы сиздер менен биз колдонуп аткан Россия ичиндеги которуудан картага которгон тыйынга эч кандай тиешеси жок. Себеп деген ал эл аралык транзакциялар. Эгерде Россия чоң соода менен иш кылса, башка өлкөлөр менен, башка банктар менен ошонун ортосуна болуп аткан программаны отключение кылабыз деп атат. Ошон үчүн картаңарда акча болсо, эч кандай баарын чыгарам деп аракет кылбай эле койгула. Болгондо эле бир кеңеш, эгерде силердин Сбербанкта картаңыз болсо, Тиньковко же дагы башка карталарга дагы которуп, баягы орустарда бир жашынакай сөз бар, баардык жумуртканы бир чашкага карбабайт деп коет. Ошол себептен ар кайсы карталарга кармаңыз. Биринчиден, экинчиден болсо, мүмкүнчүлүк болсо, ошол акчаны эми картадан чыгарып туруп колуңузга накталай кармасаңыз деле бул көп мешать этпейт. Бирок азыр валютный инвертация менен долларга которобуз, сомго которобуз деп аракет кылбай эле койгула. Себеп деген азыр белгисиз. Эртең бүгүн доллар 150 болсо, эртең балким кайра 100гө түшүп калышы мүмкүн. Же болсо бир күн 200гө чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул валютная конвертацияга көп көңүл бурбай эле жашынакай иштеп жүрө берсеңер. Такыр эле болбой калса, Орусия менен батыш өлкөлөрүнүн карын катнашы аябай жаман болуп кетсе, мекендештер, сиз экөөбүздүн такыр болбой калганда Ала тообуз бар, Кыргызстаныбыз бар, мекенибиз бар. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө. Эгерде сиздер мигранттардын тагдырына кайдыгер карабасаңыз, болгону 2,5 мүнөттү бөлүп туруп, ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Урматтуу мекендештер, биз Кыргыз жааматынын атынан, Кыргыз мекендештердин атынан, диаспоранын атынан мындай кат жолдодук. Бул кат Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке, андан тышкары Жогорку кеңештин төрагасы Мамытов Талантка, андан тышкары министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровка, тышкы иштер министрине жана элчиликке 5 кат жолдодук. Тогот жери баарын окуп эле коеюн, кыскача айтып берейин. Бул жерде биз суранып атабыз. Жалпы Кыргыз диаспора кеңешинин атынан, мекендештердин атынан. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасына, государственный думасына жана правительство Российской Федерации ошолорго суранып, өтүнүп, биздин көйгөйдү айтып койгула деп. 3 көйгөй бар. Ошо 3 көйгөйдү атап кетейин. Биринчи көйгөй бул барыңарда билгендей запрет на въезд. Жөнөкөй жалпак сөз менен айтканда кара тизме деп коет. Көп мекендештер кара тизмеге кирип калып атат, тилекке каршы. Чоң нарушение кылабы, кичинекей нарушение кылабы, айырмасы жок, баарын кара тизмеге киргизип атат. Ошону биз суранып атабыз. Эгерде кичинекей нарушение болсо, болгондо ремень болсо, водительдердики же болсо, кичинекей нарушение болсо, ошолорду убагында штрафын, айып пулун төлөсө, ошолорду кара тизмеге киргизбегиле деп суранып атабыз. Эгерде ошол эки ишке ашып калса, бул жакшы иш болот. Андан тышкары ушул эле пунктта кара тизме боюнча эгерде жарандын жакын тууганы, ата-энеси, же балдары, же жубайы, же жолдошу Россиянын жараны болсо, аны сотко чейинки чечим менен кара тизмеден чыгарып бериңиз деп атат. Себеп деген бул Венский конвенция, семейный кодекске дагы туура келбейт. Күйөөсү аялын негизи эле ажыратууга бул эч кандай бир да мыйзам жол бербейт. Ошого таянып туруп, бир жолдошу жаран болсо, экинчи жолдошун кара тизмеден чыгаргыла деп суранып атабыз. Бул биринчи пункт. Экинчи пункт болсо, баарыңар белгилүү болгондой, жакында жана дактилоскопия менен медосвидетельствование деп киргизип койду. Аны биздин мекендештер толтура очередке туруп өтүп атат. Ошол экени суранып атабыз. Биз Евразиянын өкүлү катары, Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлү катары кыргызстандык жарандарды ошо медосвидетельствование өткөзгөнгө сүйлөшүп бергиле, өтпөй эле койсун деп атабыз.
Анан кийин эгерде макул эмес болсо, анда жок дегенде жанагы 30 күндүк срокту 90 күнгө чейин узартып бергиле деп мына буякта экинчи пункт менен суранып атабыз. Себеп деген 30 күндүн ичинде баарыңар белгилүү болгондой регистрациясы бүтпөй калат экен, жетишпей калат экен мекендештер 90 күндүн ичинде болсо шашпай барып очередьтеги создавать этпей ошол жерден баарын өтүп алмак Кудай буйрса. Анан кийин ушул эле пункттун 3-сүн суранып атабыз. Кичинекей балдар мыйзамда жазылып турат 6 жаштан баштап медосвидетельственный өтсүн деп. Эми 6 жаштан кантип өтөт, ким өтөт, дактилоскопияны кантип берет? Ошол үчүн 6 жаштан баштап эмес 16 жаштан деп ошону суранып атабыз. Үчүнчү суранышыбыз болсо, бул жерде официалдуу турга иштеген мекендештер, булар налог төлөп атат, социальный отчисление кылып атат. Ошонун балдарына дагы жанагы ОМС, обязательно медицинское страхованияны дагы жасаткандай болуш керек деп. Себеп деген көп кичинекей балдар ошо ОМСке тилекке каршы ала албайт. Ошону эгерде өзгөртүп берсе, ОМС ала турган болсо, көп маселе чечилет эле. Азырынча ушул 3 маселени, 3 көйгөйдү биз суранып атабыз. Эгерде ошол 3 көйгөйдү биздин жогорку жакта турган аткаминерлер чечип бере турган болсо, бул биздин чоң жетишкендик деп эсептейм. Кудай буйрса мына жакын арада депутаттар да келет деп атат. Ошо депутаттарга дагы ушул кагазды колуна тапшырабыз. Кудай буйрса бул кагаз уже кат жөнөтүлдү. Кудай буйрса чечилип калса абдан жакшы жеңиш болот эле. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар мекендештер. 29 декабрда миграция мыйзамы өзгөрүүлөр боюнча толуктоолор. Ассаламу алейкум мекендештер, мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Көп мекендештерден суроо жаралып атат. 29 числого чейин келген мекендештер 3 айдан кийин регистрациясы бүтсө, биз эмне кылабыз? Узартыш үчүн сөзсүз дактилоскопия өтүш керекпи, медицина өтүш керекпи деп. Жок. Эч нерсе кереги жок. 29 декабрга чейин жүргөн мекендештер эч нерсе кылбай эле коесуңар. Регистрацияңарды как обычно катары, жөнөкөй катары узартып туруп, ошонун негизинде жүрө бересиңер. Качан чек арадан чыгып, Россиядан чыгып туруп кайра киргенден кийин ошол моменттен баштап силер жанагы процедураны бүт баарын өтөсүңөр. Ага чейин эч нерсе өтпөйсүңөр. Экинчи көп суроолор болсо, 29-дан кийин келгемин, бирок 1 айдан өтүп кетти, эмне болот эми дегендерге азырынча миграция кызматы Сахарова көз жумуп атат. Ошон үчүн 1,5 ай өтүп кетсе дагы, 1 ай өтүп кетсе дагы, 2 ай өтүп кетсе дагы барып кайрадан тапшырып кое бериңиздер. Тапшырбай койбоңуз, сөзсүз тапшырыңыз, себеп тапшырбай койсоңуз сиз кара тизмеге кирип каласыз. Ошон үчүн көз жумуп атканда барып ошол тыйыныңарды төлөп тапшырып кете бериңиздер. Үчүнчүсү, медицина канча срок иштейт, 3 айга иштейби, 1 жылга иштейби, дактилоскопия канча иштейт дегендерге суроого жооп. Медицина азыр мурда 3 ай деп жазылган, азыр 1 жылдык болуп калды. То есть азыр 1 өтөсүңөр дагы, 1 жылдан кийин кайра 1 өтөсүңөр. Эми жанагы дактилоскопия болсо, отпечатка пальцев, ал уже өмүр бою иштейт, кийинкиде 1 жылдан кийин өтүп кереги жок, ал ошол бойдон калып кала берет. Сак саламат болуңуздар, жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Көрүшкөнчө.